Meniki de ошо. Töre Mırza. Siz kaysa ayıldan bolasiz Aksın? Aksının Koçtöbe aile hükümetinin Uluk degen ayılından bular. Siz emi bugün Sarıçelek'tin kurortunda bolup oturasız da siz menen birge. Mına Kuday jaratkan koş yerde mına buyruk nasip kılgan eken karap seni menen yerde bağıralı otur. Men sizdi Allah Taalam buyruğu bolbosa kezdeş albayt elem. Uşul balаңыз 2 жылдан beri türmede oturgan eкен da. Balаңыздын аты ким? Balamın atı Amanbay Ularbek Töle Mırzaevich. Ошол бала эмне болуп отуруп калды ушу түрмөгө? Эмне деген күнөө коюшту? Hani bilbeyim bir günü geliyor öyle şunda gelip yüzden alıp geçti. Bağırıp karsak je körgösbeyt, je ne kılbayt. Yanağı milisalar degen miliseken je reşet kara naraktan körgösbeyt. Şimdi akça versen görsetet. Эми Töre Mırza Aksakal, көчөтөн бери менен чогуу жүрүп атасыз да. Ол прокурорго кирдик. Кыязып Алмаз Кемелович деген жигит өзү чүйдөн которулуп келди. Кандай жигит экен? Мынагы жүзү адамга жагымдуу, бирөөгө жамандык кыла турган эмес, жылмайынкы чисти Кыргызстан эле баласы экен. Мындай жүзү жагымдуу да, бирөөгө жамандык кыла турган жүзүн. Мыйзам чегинен ашпаган жигит бекен? Ооба. Кечеги мен жүзүнөн эле байкадым. Эми сиздердин балдарды жала менен отургузган экен да. Ооба. Анын баарын жазагандары милициянын шакалдары экен да. Ошолор. Анан аны өлгөн баланын атасы жээн алдынан көрбөшүбүз керек да. Анткени кандай болгон күндө да баласынан ажырап атат. Баладан ажыраган ата-эне үчүн өтө оор нерсе да. Жээн алдында ошол senin balаңды ушулар өлтүрүптүр деп шыкактап, аны ууландырып, анан ошол жана кербенден токмоктогон балдардын баарын чыгарып ийип, анын ордуна күлөс 2 баланы алып барып отургузуп койгон экен Үсөн Сакабаев дегенди. Сиздин балаңызды. Анан Алланын буйругу экен Сакабаева Мавлида энебиз 77 жаштагы энебизге жолугуп калып, ошондон бери мен жардам берип жүрөм. Андан угуп сиз барып көчөнү жалап аттамага жолуктуңуз. Көчөдөн бери бирге болуп атабыз. Сиздин оюңуз. Мен жасаган иштерим эмне деп баа берет элеңиз? Сен акыйкатчыл экенсиң. Кимге болсо да туура сөзүн айтып, туура чечим чыгарып, туура аныктайт экенсиң. Мен ошого ыраазымын сага. Ислам досум. Исмаил досум. Сени Кудай колдосун. Daim işlerini algılap yürüyor. Kırgızistan'ın patriot ekesин. Men amışında adam jolu koyup bilbeytelem. Mana sözünüzge aralcı bir soru verip öteyin. Uşul siz 2 жылдан beri kıynalып balаңыз türmede 2 жылдан beri oturat eken. Jana Sakabayev degen bala da oturat eken. Uşul iki balanı birbirine gayrastırıp жалган көрсөтмөлөрдү бердирген экен. Көчөнү балаңыз боюнча да уктум. Ошол туура эмеспи? Tuğra birbirine karama karşı kılıp birbirine jana tukurup janagı nimelerde жалган көрсөтмөлөрдү. Жалган көрсөtmelerde alganda milisiyalardын işi bu. Başına başlık kiygizip öpkөsүн üzüp сабап. Ал балдарды жаман кыйнаган окшойт менимче. Men билбейм, мага айтышпайт мен. Мен ал балдардын тарых таржымалын сураштырдым. Ал балдарды аябай кыйнап алышкан экен да. Ошондой бирок мага айткан жок. Men uktум. Men uktум, men özүнөн uktум desem dagы organ kızmatkerleri ойлошмал. Siz da жаткан адамдын оозунан uktум деп. Men de атайын жолдор бар уга турган. Men uktум. Ал балдар эртең көрсөм берүүгө даяр турушат. Эми биз Кыргызстанда жашап атып, ушундай керемет жерде жашап атып, анан ошол жерде жашап атып, биздин укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттерин көрүп алып, жээнинге айтты. Сотто аякмактык кылып атат. Милицияда аякмактык кылып атат. Тергөөчүлөр эмес эле, алар карательный органга айланып кеткен да. Алар тергөөчү деп аташка ооз барбайт. Жок, алар Кыргыздын эмесине ылайык келбейт. Кыргыз эмес, вообще эле мыйзамга туура келбеген иштердин баарын жасашат да. Эми Аксакал, балаңыз Кудай буйруса чыгат. Мына мен жакында көз карандысы экспертизадан заключение алып келдим. Биринчи берген заключениеде
Жээнбек Жээналы Нурманбет арактан улан өлгөндө бериптир. Экинчисинде Жээналы менен тергөөчөгө барып барып ошактан экинчи заключениени чыгарып токмоктон өлгөн деп чыгартып келген экен. Мен ходатайство келтирип, өтүнүч келтирип. Балдар чын эле эмнеден өлгөндө эки заключениени алып барып көз караныз эксперт Шадыбеков мырзага барып кайрылдым эле, ал киши заключение чыгарды. Жок, бул арактан да өлгөн эмес, бул токмоктон да өлгөн эмес. Бул өзү асфиксиядан, өзүнүн кузундусуна чакап ошондон өлгөн деп чыгарып берди да. Туура айтасыз муну. Эми күнөөсүз адам түрмөгө отурушу керек эмес да. Мына 2 жыл деген эмне деген сөз, алыгы 4 дубалдын ичинде чыгарса 1 саат чыгарат экен эшикке. Калган убагы жана 2 дубалдын ичинде отурат экен. Балдар эми аксакал, мен сиздин өңүңүздү, жүзүңүздү, дене түзүлүшүңүздү көрүп боорум да. Давлениеңиз дайыма жогору экен. 200ге чейин көтөрүлөт. Ушул балаңыз ушинтип отургандан бери ушинтип калдыңыз да? Аялым дагы, мен дагы ушундай. Анан мен сизге дагы бир маселени сурайынчы. Ушул 2 жыл аралыгында мен элден укканыма караганда өтө көп чыгым болгон экенсиз да. Болду. Менин угушума караганда 2 жолу жиндиканага жаткырыптыр. Ооба. Андан сырткары 2 адвокат алыпсыз. Ооба. Адвокаттарыңыздар аябай соруптур. Сорот. Эми эң жөнөкөй эле бир маселени айтайын. Ушул кылмыш ишинин башында тиркелген бала магазиндин жанында видеонун астында каза болду деп сводка берген экен да. Бирок баланы сиздердин балдар жетелеп алып помга алып барып атат, машинага салып. Андан кийин үйүнө жеткирип берип атат. Үйүнө жеткиргенден кийин Жээналы аксакал Давир баласы менен колтуктап үйүнө кирип кетип атат. Туурабы? Бирок милициялар фальсификация жасап, жасалма жол менен бала ошол Чээ айылындагы магазиндин астынан өлгөн деп сводка берип, купка түшүрүп атышат да. Таң калганым, эгер ошондой купка түшүргөндөрү чын болсо, бала ошондон өлгөн болсо, эмне үчүн баланы схемасын чийип, опознание туруп жүргүзүп, ошол жерден тиягын айландырып, биягын айландырып, схемасын чийип, фото таблицасын түзгөн эмес деген суроо пайда болуп атат да. Кандай дейсиз? Тупа туура. Туура. Анан кылмыш ишинин ичиндеги материалдардын баарын карасам, бүт фальсификацияга барган. Өзүңүз көрүп, ал бала кербенден кайын журтуна барып, ошол жерден кафеде отуруп, ошол жерден ичишип, анан ошол жерден мушташып, мурду сынып келген экен да. Таяк жеп келген экен да. Эми ошону Калматов Анарбек дегендин иниси курсант деген жигит жеткирип келген экен. Эми ошону жеткирип келгенде тиги балдарга жолукканда балдар айтты курсантка: сен ушул адамды кайдан алып келсең ошол жака жеткир деп. Турат видеода. 1000 сом акча алган жеткир. Жеткир деген экен, болбой таштап кеткен экен. Таштаганына карабай ошол баланын состояниясын көрүп туруп, помга алып барган экен түнкүштө. Андан кийин үйүнө алып барып жеткирип кеткен экен. Ошол балдардын азабы, эгер балдар чын эле өлтүргөн болсо, аны корумдап ЖСОго салып ийет эле. Бир жарга паралар көтөп, корумдап салмак, кутулмак. Анан көрдүңүзбү? Тетиги Кербен айылындагы болгон мушташтагы видеолордун баары бар экен, анын баарын жок кылышыптыр тергөөчүлөр. Милициялар жок кылып туруп, анан кийин ошол Кербен айылындагы адамдардын баарын кылмыш жообуна тартпай, кылмыш ишин козгобой туруп куткарып койгон экен. Алла деген бар экен, Алла таалам. Бирөө күйүп өлүптүр. Кандай дейсиз? Туура. Наркоман да бир адам бар экен, кайнагасы. Ошонун атасы жүрөгү кармап, жүрөгүнөн өлүптүр. Кандай дейсиз? Үчүнчү адам бирөөнү сүзүп, туура эмес жанагы неме көрсөтмө бергендиги үчүн Кудайдан наказание алып, ал бирөөнү өлтүрүп машинадан, бирөөнү сүзүп калека болуп калган экен, 2 бутунун жарас Бишкек деген. Мына бул адам баласы бирөөгө жала жабардан мурун Алланы карап коюш керек да. Алладан көрсөтүп атат. Аны милициялар куткарып койгон экен, Алла таалам жазасын берген экен. Эми бүгүнкү күндө күнөөсү жок. Ушул балага жардам берип үйүнө жеткирген адамдарды 2 жылдан бери түрмөдө кармап отурат экен. Ушуну сиз кандай деп ойлойсуз? Туура эмес деп ойлоймун. Туура эмес, алиги кармашып атат. Туура эмес, алиги
Дагы жана 130-нчу Адам өлтүрдү. Мощный убийство деген немени коюп алып. Анан кийин коюп алгандан дагы ошол магазиндин астында ичип отурган балдарга жала жаап, бири-бирине карама каршы көрсөтмө берип, ошол бир баласын экөөнү жамандап берген үчүн чыгарып ийиптир. Көрдүңүзбү? Чыгарып ийиптир да, эки баланы клеткада кармайт экен да. Эми сиз ошо тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичке, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору урматтуу Курманкул Токтаралиевичке, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев мырзага, Камчыбек Кыдыршаевичке эмне деп кайрылат элеңиз? Менин кайрылуум